Kur'an'da keret Nuh suresi 10. 11. ayetler, 12. ayetlerde eğer sizler Allah'tan keçirim sorasalar, kılan günüңөр toba kıla turmasalar, Allah da sizlerden malыңарды, балдарыңарды koyup берет дейт. Ошондо кимдин мал жок болсо мал берет дейт. Кимдин баласы жок болсо бала берет дейт. Жана ошондой эле бул истихбардын чоң пайдалары Юнус алейхисаламдын дуасына келет. Эгер ким ошону окуй турган болсо, Алла Таала Кур'анда айтат, кандай Юнус алейхисаламды биз кыйынчылыктан чыгаргандай эле, анда бардык кыйынчылыктардан чыгарабыз дейт. Ошондо бардык кыйынчылыктан чыгуунун жолу бул истихбар экен. Тоба, Алладан кечирим суроо. Анан Талак сүрөсүндө 2-3 аяттарда келет. Ким Алладан коргоп турган болсо дейт, ким Алла такыбалыкка турган болсо дейт, биз ага дейт күтпөгөн жагынан рызык беребиз дейт. Ушундай рызыгын көйүтүп беребиз дейт. Ал күтпөгөн жактан рызык беребиз дейт. Жана бардык кыйынчылыктардан чыгууга жол беребиз дейт. Ошон үчүн эң биринчи биздин кыла турган ишибиз эмне экен? Алла Тааланы наразы кылбоо. Такыбанын биринчи шарты эмне экен? Алланы эч качан наразы кылбаш керек экен. Дайыма Алла Таала жаккан амалдар кылуу, эч бир Аллага жакпаган амалдар кылбоо, харам иш кылбоо, макрух кылбоо, Аллага жакпаган иштерди. Жана да ошондой эле ким такыбалыкка турган болсо, анын жашоосу башкалардын жашоолорунун оңолушуна себепчи болот. Бир эле өзүнүкү эмес оңолбой жашоосу, башкалардын жашоосуна оңолуп себепчи болот. Ибн Касир рахматуллах өзүнүн китебинде зикир кылып атат. Имам Кабари рахматуллахтын окуясын. Ал киши өтө такууган, эң биринчи өтө такуа. Экинчиден өтө көп адамдар дават кылган, өтө көп садака кылган, өтө көп мындай жакшылык иштер көп кылган бир такуа адамдар болот. Ал жашоо күндөрүнүн биринде өзүнүн атын бир адамга сатат. Бир канча 2-3 күн өткөндөн кийин тиги сатып алуучу кайтарып келет да, кечириңиз, атыңызды кайтып алыңыз, бул чөп жебей кой дейт. Анан Имам Кабари рахматуллах сурап атат, сиз эмне иш кыласыз дейт. Дегенде ал айтты, мен шаардын башчысы да бийчимин дейт. Түшүнүктүү дейт да, кирет дагы акчаларын колуна алып чыгып берет да, мен акчаңды карма алып кел бери. Менин атым арам жебейт дейт. Карасаңыз, анын такыбасы хатта хайвандардын ичинде өтүп кетип атат. Бир адамдар эмес. Ошон үчүн ким такыбалыкка турган болсо, анын таасири бүт ааламга тийип турат. Андан кийин Кур'ан Каримде Алла Таала Ибрахим сүрөсүнүн 7-аятта айтат, эгерде силер шүкүр кылсаңар дейт, мен силерге дейт, силерди дагы көйүтүп берем дейт. Ошондо малыңды көйүтөм, балдарыңды көйүтөм, жана башка жакшылык иштерин көйүтүп берем дейт. Ошон үчүн малдын көйүшүнүн дагы бир жолу ким экен? Алла Таала берген акыбалга шүкүр кылыш. Ошон үчүн дайыма бизге кандай Алла Таала акыбал берсин, канча бизге бир кандай бизге жашоо берсин, ошого биз ыраазы болуш керекпиз. Ыраазы болуш керекпиз. Эч качан бирөөгө өзүбүздүн келген бизге бир кандай бир кыйынчылыктарды же бир кандай бир иштерди башка бирөөлөргө айтпаш керекпиз. Биздин устаздар айтат эле, ким ошону өзүнүн келген акыбалдарын башкаларга айта берсе, мен эле ишим жүрбөй койду. Мага бир оору келип кетпей койду. Мен эле балдарым ушундай бир жакшы болбой калды деп эле арким айтса дейт, бул дейт ушул Алла Тааланын гыйбат кылган барабы дейт. Себеби акыбалды Алла берди дейт. Ошон үчүн биринчи эмне биз эч качан бир нерсебизди акыбалыбызды эч кимге айтпайбыз. Алла Тааланын берген чечимине ыраазы болобуз. Жана ошол менен эмес, балки түндөрдө туруп алып, жалгыз Алла менен өзүнүн акыбалыбызды түзөмдү өзгө айтабыз. Алла, мени кечирип кой. Мен ушундай менин күнөөлөрүм себебинен, менин кемчилигим себебинен ушундай бир акыбал келди, кыйынчылыктар келди. Сен жалгыз өзүң кетерсиң деп анын өзүнөн сурайбыз. Алладан башка эч ким бизди кетирбейт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз хадис айтат, эң бай адам ким дейт? Эң бай адам ушул адам дейт. Өзү канча Алла Таала берген болсо ошого каният кылса эң бай адам ошол дейт. Андан кийин Саба сүрөсүндө 39-аятта, Анам сүрөсүндө 160 аяттарда дагы канткенде биздин малды көйүтүшүн жолун Алла Таала айтып атат. Эгерде жакшы иштерге сарп кыла турган болсоңор, анын ордун толтуруп берем дейт. Же болбосо айтат, бириге 10 кылып кайтарып берем дейт. Ошон үчүн Алла Таала эч качан вадасын бузбайт. Бани Исраилде бирөө кетип атса, асмандан баланчага жаан деп үн чыгат. Таң калат, бул жаан жайт дагы, анан жаанды ээрчийт. Ал жаан агып барып бирөөнүн огородуна кирет дагы, ошонун огородун сугарып бүтөт да. Жалгыз ошон үчүн жаан жайт. Анан барып сурайт, сиз эмне иш кыласыз десе, эч нерсе дейт, болгон дейт. Жыйын тергенде 3/4 бала чакырма, 3/4 кийинки жылга, 3/4 Алла жолуна сарптайм ошол эле дейт. Карасаңыз, 3/4 Алла жолуна сарптаган Алла Тааланын атай ошон үчүн жаан жаатып берип асмандан. Ошон үчүн иншалла биз канчалык көбүрөөк сарптасак, ошончолук биздин малыбыз жашообуз оңой болот.